Бүгүн 1-май райондук сотунда Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрайымы Төлөкан Исмаилова УКМКнын үстүнөн жазган арызынын негизинде козголгон жарандык иш боюнча кезектеги 6-соттук отуруму болду. Судья Мидин Жолдошалиевдин төрагалыгы астында өткөрүлгөн соттук процессти видео тасмага тартууга уруксат берилбегендиктен Next TV каналы өзүнүн Facebook'тагы расмий өздүк баракчасында отурумдун катышуучуларынын үнүн гана түз алып берүүгө аргасыз болду. Козголгон иштин чоо жайын Төлөкан Исмаилова төмөнкүндөй түшүндүрдү. Биз ал күнү Бишкек чүй сотунда Аскаровдун акыркы чечими угулуп аткан соттун. Ана мен чыксам эле баары тең эле мага жабырап калды. Журналисттер эмне үчүн силердин кызматкерлер тоскоолдук кылып, ушундай чекистерге тоскоолдуктар көрсөттүңөр депчи. Биздин эсибиз болуп калды. Кайдан? Биз вообще билбейбиз андайды. Ички расследование жасаганда билдик, эч ким аякта болгон эмес. Бир дагы кызматкер болгон эмес ажерде Бир дүйнөнүн өнөктөштөрү да болгон эмес. Биз андай фактыны билген эмеспиз. Кара сууда эмне болгонун. Төлөкан Исмаилова арыз жазган күндөн бери туптуура 9 ай өттү дейт. Ушул убакыт ичинде сот отурумдары түркүн себептер менен улам жылдырылып отуруп, бүгүн чечим чыгышы керек эле деди укук коргоочу. Бирок бүгүнкү отурум 30-октябрга жылдырылды. Мынакей биз соттор болуп атканда таржымалап, баарын эметип, фактылардын баарын алып келип биз айтканда, булар бир да жолу факт алып келген жок да, ким болгон ошол жерде, ким кыйкырган, ким кайсы жерде турган, эми ал деген ГКНБ да өзүнүн фотоаппараты эмелери да бар да, айтыш керек да, көрсөтүш керек да, жөндөн ушундай болгон деп эле жөн эле күнөөлөбү. Бирок бир да жолу объективный мындай бир доказательства келтире алган жок. Кайта эле ошо бир түшүнбөгөн ушундай бир доводдорду айтып, ушундай бир өзү да келеси болуп калды окшойт ушул тиги представители. Анткени мына бүгүн айтат, биз деген ал пресс-релизде вообще башка бир дүйнөнү айтканбыз дейт. Судья Мидин Жолдошалиев сот отурумун дагы 10 күн жылдырып, ал отурумга УКМКнын өкүлүн Бир дүйнө Кыргызстан кыймылына окшош аталыштагы уюмдардын бардыгын тастыктаган расмий кагаз алып келишин милдеттендирди. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 24 январында Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Ош облусундагы Кара Суу районунун бир жашоочусунун үйүн тинткенде Хизбут уюмуна тиешелүү деп аудио-видео дисктерди таап алган. Кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар Бир дүйнө Кыргызстандын өз укугуңду коргой бил деген китепчелери табылганын жана тергөөдөгү адамды кармоо маалында уюмдун өкүлдөрү элди чогултуп, чырт чыгарууга аракет кылганын маалымдаган пресс-релизди массалык маалымат каражаттарына таратып жиберген. Ага карата 13 февралда Бир дүйнө Кыргызстан пресс-релизде келтирилген маалыматтар уюмдун кадыр-баркына шек келтиргенин айтып, арыз менен кайрылган. Мыйзамсыз айып такканы үчүн УКМК кечирим сурасын дейт Бир дүйнө укук коргоо кыймылынын төрайымы Төлөкан Исмаилова. Татына Субанова, Азамат Жумадилов, Next TV күнүн темасы үчүн.